ОРТ боюнча негизи биздин университет кабыл алат. ОРТ боюнча дагы өзүнчө квотабыз бар. Бирок бул азыркы биздин иш-чарабыз ОРТга тиешеси жок. Демек биздин университет жанакы башка вуздар сыяктуу ОРТ менен гана чектелбейт. Өзүбүздүн кабыл алуу сынактарыбыз болот. Биз азыр ошо каттоо жүргүзүп аткан каттоолорубуз ошо өзүбүздүн тестке байланыштуу. Ал эми ОРТ болсо жалпы эле баардык вуздарга бирдей кетет. Биздин вуз да ошолордун ичине кирет. Жаңылышпасам 10-июлда башталса керек. Ал боюнча бизде өзүнчө дагы бир комиссия бар, кабыл алуу комиссиясы бар. Ошого кайрылып, ошол жерден жана урналарга талондоруңарды таштасаңар болот. Ал биздин проспект Мира 56. Азыр Чыңгыз Айтматов проспектisi болуп калды. Ошол жерде 56. Биздин башкы имаратта ошол жерде ОРТ боюнча дагы бир өзүнчө комиссия иштейт. Ошол жерге барып кайрылсаңыздар болот. Суроону азыр эле чыгып кетти. Мисалы, кээ бир бардык факультеттерге орун бөлүнөт. Ошол себептен кандай критериялар менен тандап атышат факультет? Бул жана ОРТ боюнча сөз болуп атат. Негизи биздин өзүбүздүн сынакта бардык факультеттер бар. Ал эми ОРТда туура айтып атасыз, бардык факультеттер жок жана бардык бөлүмдөр жок. Муну биздин университет белгилебейт. Бул деген билим берүү министрлигинин өздөрүнүн берген квотасы менен гана биз анан ошону эме кылабыз. Себеби билим берүү министрлиги өздөрү ошо кайсы тармакка жалпы мамлекетте кайсы тармакка муктаждык болсо ошого жараша алар квота бөлүшөт.